Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-hadithu al-hadi wal-'ishrun. 20 hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: Ayatul munafiqi thalathun, idha haddatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumina khana. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivoyat qilinadi. Allohning elchisi sallallahu alayhi wa sallam aytdi: Munafiqtin iki yüzlüğünün belgileri üçü. Eğer süylöse жалған süylöйт, eğer uada бере турган болса аткарбайт, уадасына каршы иш жасайт, eğer аманат тапшырыла турган болса кыянаттык кылат. Bukhari Muslim. Түшүндүрмө: Аллах Таала жер жүзүндө эң жаман көргөн махлук бул мунафык болуп саналат. Анткени алар Аллахка болгон капырлыктарын жашырышат. Munafiqтык эки жүздүүлүк эки түрдүү болот. İmandагы, ишенимдеги мунафыктык, мындай адам динден чыгып кетет. Анткени алар исламды ашкере көргөзүп, капырлыктарын жашырышат. Аллах Таала мындай мунафыктарга тозоктун эң түпкүр жерин уада кылды. Экинчи мунафыктыктын түрү амалдагы мунафыктык. Ал өз амалы, адеп ахлагы менен мунафыктарга окшошот. Мындай мунафыктык кишини динден чыгарбайт, бирок чоң күнөө жасаган киши болуп саналат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул амалдагы мунафыктыкты ушул хадисте айтып берди. Алардын ажырап турган айырмачылыктарын баяндап берди. Жана айтты: мунафыктыктын 3 сыпаты бар. Бул амалы менен ал мунафыктарга окшошот. Эгер сүйлөсө жалган сүйлөйт, уада берсе уадасында турбайт, аманатка кыянаттык кылат. Жана ошондой эле Аллах Таала мына ушул мунафыктар тууралуу Кур'ан-ы Керимде мындай дейт: Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Munafiqtar эки жүздүүлөр өздөрүнчө Аллахты алдамакчы болушат. Бирок Аллах өздөрүн алдап коет. Жана эгер намазга турушчу болушса, жалкоолонуп турушат. Элдин көзүнө көрүнүү үчүн гана ибадат кылышат. Аллахты өтө аз эскеришет. Мунафыктар дин пайдасын, мусулмандар пайдасын ойлошпойт. Мусулмандардын арасына фитна салышат. Намазга жалкоолук, ибадаттарын эл көрсүн үчүн кылуу, мусулмандардын ишине арасына фитна салып жүрүү, бул мунафыктар сыпаты болуп саналат. Аллах Таала бизди мындай мунафыктык сыпаттардан өзү сактасын. Хадистен алына турган пайдалар: биринчиси, бул хадистен максат эмне? Тозоктун эң түпкүрүнө түшө турган мунафыкпы дейилсе, алымдар жок, бул амалдагы мунафыктык деп айтышкан. Имам Куртуби рахимахулла айтат: мындан максат амалдагы мунафыктык деп айтышкан. Ишенимге, ыйманга байланышкан мунафыктык эмес. Ишенимдеги мунафыктык кишини капырлыгын, ошол ишенимдеги мунафыктык бул киши капырлыгын ичинде жашырат, исламын сыртында ашкерелейт. Бул андай мунафыктык эмес, бирок мунафыктын амалынан болуп саналат. Ошондуктан мындай мунафыктыктын бул түрүн жасаган киши тозокто түбөлүк калбайт. Бул хадис туурасындагы эң туура сөз мына ушул. Экинчи пайдасы: хадисте келген сыпаттар, кичине мунафыктын белгилери. Бул мунафыктыктын кичине сыпаттары, мына ушул кичине мунафыктык сыпаттар чоң мунафыктыкка алып барат. Кудум күнөөлөр капырлыкка алып баргандай. Киши чоң күнөөлөрдү кыла берсе, акыры өлүм убактында ыйманын алдырып коюу коркунучу бар. Эгер бир кишиде мына ушундай мунафыктардын сыпаты болгон иштерди жасай берсе, ыймандан ажырап калуу коркунучу бар. Ошентип ал натыйжада чыныгы мунафык болуп калат. Үчүнчү пайдасы: капыр кишинин душманчылыгы ачык көрүнүп турат. Капырлыгы ачык көрүнүп турат. Мунафыктын душманчылыгы болсо өтө жашыруун. Мусулмандарга мунафыктардын коркунучу чоңураак болот. Зыяны көп болот. Ошондуктан Аллах Таала аларга тозоктун эң түбүн уада берди. Эң түбүндө экенин кабарын берди. Мына Кур'ан-ы Керимде мындай айтылат: Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira. Албетте мунафыктар тозоктун эң төмөн жеринде болушат. Жана сен аларга эч бир жардамчы таба албайсың. Мунафыктын хадисте айтылган үч эле, мына ушул мунафыктык хадисте айтылган үч эле сыпатка чектелбейт.
мусулмандарга көрө албастык, жана Аллахтын динин маскара кылуу, жер жүзүндө бузукулук кылуу жана күнөө иштерди таратуу, жала жабуу, жалган сөздөр, жаман ишке буйруп, жакшы иштерден кайтаруу, сыртына көңүл буруу, ички дүйнөсүнө көңүл буруу, мына ушундай иштер, мына ушундай сыпаттар менен сыпатталган киши дагы бул мунафыктык сыпаттарынан болуп саналат. Аллах Таала баарыбызды мына ушундай эки жүздүүлүктөн өзү сактаган болсун, иманга бекем кылган болсун. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.